Бир жол бир адамдын өмүрү. Жолдун чыныгы баасын асфальттын калыңдыгы менен гана эмес, адам баласынын жашоосундагы өзгөрүү менен да өлчөөгө болот. Кече айылдан шаарга жетүү кыйла көп убакытты алса, бүгүн 1 саат кетиши мүмкүн. Демек жол аралыкты гана эмес, убакытты да кыскартып, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Адам чоңойгон сайын канчалык көп шарттар түзүлгөн сыяктуу, жолдун көп болушу өлкөнүн ар тарабын денедеги кан тамыр сыяктуу бириктирип айланып турат. Кыргызстан асман тиреген тоолордун, терең капчыгайлардын, ашуулар менен өрөөндөрдүн өлкөсү. Бул жерде жол жөн гана асфальт төшөлгөн тилке эмес. Жол айыл менен шаарды байланыштырган көпүрө. Жол базарга жеткен соода. Жол мектепке, ооруканага, жумушка алып барган каттам. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн, чыгышы менен батышын байланыштырган кан тамыр. Эгемендүүлүктүн 35 жылында Кыргызстан өзүнүн жол тармагын сактап калуу, жаңылоо жана кеңейтүү үчүн узак жана татаал жолду басып өттү. Бүгүнкү күндө өлкөдө 34 000 чакырым жол элдин кызматында. Жалпы жүк ташуунун 96% жана жүргүнчүлөрдүн 98% унаа жолдор аркылуу каттайт. Демек жолдун абалы өлкө экономикасынын, соода саттыктын жана күнүмдүк жашоонун нагыз көрсөткүчү. Эгемен өлкөнүн алдында саясий жана экономикалык гана эмес, инфраструктуралык чоң милдеттер турду. Совет мезгилинен калган жолдор жаңы мамлекетке кызмат кылышы керек эле. Бирок убакыт өттү, унаалар көбөйдү, жүк ташуу өстү, айылдар кеңейип, шаарлар чоңойду. Ал эми жолдордун бир бөлүгү эскирип, оңдоого муктаж боло баштады. Айрыкча Кыргызстан сыяктуу тоолуу өлкөдө жол куруу өзгөчө татаал милдет. Кышында кар, жазында сел, жайында таш кулап көчкү жүрөт. Өлкөнүн климаттык жана географиялык шарттарынан улам жолдор тез жарактан чыгып, алардын үзгүлтүксүз оңдоп, калыбына келтирүү муктаждыгы дайыма болуп келген. Союз кулагандан кийин жолчулар жолду иштеше албай калды. Просто эле охранниктин ролун аткарып калышты. Акча жок, мүмкүнчүлүктөр болбой, жолду кайтарып эле эксплуатациясына тигинде мындай бир анча-мунчаларды карап калышты. Азыр эми заман өзгөрдү. Ал убак менен азыркыда салыштырганда мүмкүн эмес. Азыр тимеле шумдук болуп калды. Современный дорожный техникалар келип атат. Экскаваторлор келет, катерпиллер келип атат, грейдерлер. А мурун эмне машина үстүнө чыгып алып даже жолго, кышында жолго топурак чачканда үстү күрөк менен топуракты күрөк менен ыргытчу. Акыркы жылдардагы мына 5 жылдын ичиндеги ушул жол тармагындагы мына бөлүнгөн акча мурун биздин убакта түшкө да кирчи эмес да. Чындыгында бул жол ар дайым каражатты талап кыла турган тармак. Себеп дегенде бардык Кыргызстандагы тармак ушул жол аркылуу өнүгөт. Жол бул экономиканын бирден бир рычагы да. Анан акыркы жол мына 5 жылдын ичинде карасаңыздар кандай гана деген жолдор курулуп атат. Канча деген миллиарддаган акчалар бөлүнүп атат да. Эгемендүүлүктүн алгачкы 10 жылында өлкө үчүн негизги милдеттердин бири бар болгон жолдорду сактап калуу эле. Ошентсе да стратегиялык багыттар акырындык менен реконструкциялана баштады. Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын Торгарт, Балыкчы-Каракол, Талас-Суу-Самыр багытындагы каттамдар бир жол бир нече жылга созулган учурлар болду. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жол куруу жана оңдоо иштери жаңы масштабка чыкты. 2021 жылы 175 чакырым жол курулган. 2022 жылы 488,4 чакырым. 2023 жылы 673,8 чакырым. 2024 жылы 802 чакырым. Ал эми өткөн жылы 1545 чакырым жол курулган. 5 жыл ичинде республика боюнча 3800 чакырымдай жолго асфальт төшөлгөн. Бул эгемендүүлүк жылдардагы эң жогорку көрсөткүч.
Ал эми 15 жыл мурдагы өлкөдөгү курулган жолдордун тизмегине токтоло турган болсок, 2000 жылы 61 чакырым жол курулган, 2005 жылы 119 чакырым, 2010 жылы 69 чакырым жол курулган жалпы өлкө боюнча, ошондой эле 2015 жылы 395 чакырым, 2021 жылы андан азыраак болуп 314 чакырым жол курулган. Бул сандар жөн гана статистика эмес. Ар бир чакырымдын артында техника, жумушчу күчү, материал, инженердик эсеп жана каражат турат. 2022-2024 жылдары жол тармагын техникалык жактан күчөтүү үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 1000ге жакын атайын техника сатылып алынды. Самосвалдар, автогрейдерлер, экскаваторлор, бульдозерлер, битум ташуучу атайын унаалар. Мындай өзгөрүүлөр жол куруунун көлөмүн гана эмес, анын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн да кыйла кеңейтти. Эгерде жетекчилик тарабынан кандайдыр бир чечим кабыл алынса, ал тез аранын ичинде ишке ашырыла баштайт. Процедуралардын баары ички процедуралар. Мен айтат элем, жалгыз эле биздин министрлик эмес, курулушка байланыштуу процедураларда башка министрликтер дагы өзүнүн макулдашуулары бар, жергиликтүү бийликтер менен да макулдашуулары бар. Баардык ошол жергиликтүү бийлик болобу, башка бийликтин бутактары болобу, азыркы учурда оперативдүү түрдө макулдашуулар жүргүзүлөт. Эгерде ошол приоритеттүү объект болсо, кээ бир учурда 1-2 күндө айлап чечимдер кабыл алынбайт, 1-2 күндө чечимдер кабыл алынып ишке ашырылат. Эгемендүүлүк алгандан бери ушундай категорияда биринчи жолу салынып аткан жолубуз бул өлкөбүз үчүн чоң стратегиялык мааниси ээ. Бул жол тармагында дагы ушул инфраструктуралык мааниси чоң долбоор болот. Бул бир эле шаар үчүн эмес да. Элдер биз бүткөн жолдон өткөндө же бир интернетке чыгарганда сыймыктануу менен мактанып, мына ушул жерде ушундай чоң жол бүттү дегенде биз албетте аябай сыймыктанабыз. Эмне дегенде биз да ошол жолго өз салымыбызды коштук, өз эмгегибизди коштук деп. 35 жыл бул бир муундун өмүрү. Ушул убакыт ичинде Кыргызстан жол тармагында көп нерсени башынан өткөрдү. Эски жолдорду сактап калды, айрымдарын кайра курду. Жаңы трассаларды салды, туннелдерди тешти, көпүрөлөрдү куруп, эл аралык коридорлорду жаңылады. Кыргызстан бүгүн жаңы транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатат. Өлкөнүн жолдору эми ички байланышты гана эмес, Борбор Азиядагы соода жана транзиттик каттамдарды да күчөтүүгө тийиш. Жол тармагынын келечеги сапаттуу асфальтта гана эмес, коопсуздукта, көпүрөлөрдө, тоннелдерде, транспорттук түйүндөрдө, жол боюндагы инфраструктурада, заманбап техникада жана эң негизгиси туура пландаштырууда. Анткени бүгүн салынган жол эртеңки экономикага кызмат кылат. Орто Азия болсо азыр өнүгө турган неме. Анткени эл ресурс жагынан дагы тиги нефть же газ аркылуу жагы жанакы редкоземельный башка кең тармагынан дагы Кыргызстан дагы башка өлкөлөрдө бай. Ошон үчүн азыр бизге болсо биякка болсо аябай көз караш чоң. 35 жыл мурун Кыргызстан жаңы мамлекет катары өз жолун баштаган. Ошол жолдун өзү да курулуп жатты. Кээде жай, кээде оор, кээде күтүлгөндөн узак болсо, бирок алдыга карай. Бүгүн өлкөнүн ар бир аймагында жолдор курулууда. Бир жерде жаңы асфальт төшөлсө, экинчи жерде эски жолдор реконструкцияланып жатат. Бир жерде көпүрө курулса, анын ар жагында тоону жарып туннель салынууда. Ал эми айдоочу үчүн булардын баары бир гана нерсени билдирет. Жол уланууда. Кыргызстандын жол тарыхы өлкөнүн биригүүсүнүн, экономикалык кыймылдын, аймактарды жакындатып, адамдардын эртеңки күнгө карай сапарынын тарыхы. 35 жыл өттү. Жол куруу дагы да уланууда. Өлкөнүн өнүгүү жолу жолдон башталат.